Бул ачуу сөз. Бирөөгө жагабы жакпайбы ал экинчи маселе. Эмне үчүн 6000 кайрылуу түшүп атса, болгону комитет 4 гана жолу караган. Экинчи маселе, кылмыштуулук аябай көбөйүп кетти, соттор адилетсиз чечим кабыл алып атат, айыпсыз адамдар соттолуп кетип баратат деп 3000 киши кайрылыптыр. Ошо 3000 кишиге жооп беребиз деп 8 жолу гана топтолуптур Жогорку Кеңеш. Азамат, баракелде. Мына элдин талабы кайда жатат дагы, Жогорку Кеңештин иштеген ишинин жыйынтыгы кайда жатат. Урматтуу коллегалар. Ошондуктан комитеттер канчалык көп болсо, элдин кайрылуусун ошончолук ыкчам караганга шарт түзүлөт деп атабыз. Бул конституциялык талап. Мадумаров жеке өзү мыйзамдын кандай аткарылышын көзөмөлгө ала албайт. А конституциялык талап боюнча бул комитеттерге жүктөлгөн. Могу жерде жаңы келген депутаттар айтып атат, кээделери түшүнбөй. Өздөрүнө комитет талашып атат деп. Мен өткөндө айттым, мойнуңарга тумак кылып тагып алгыла комитетти. Бирок элдин чыркырап аткан үнүн карай турган бир орган пайда болуш керек го. А бул орган комитет. Аялдар жөнүндө маселени айтып атасыздар, гендерлик тең укуктуулук деп. Биз кыргыздар тарыхтан эчен кылымдардан бери аялдарды жогору коюп келгенбиз. Эч качан эркектерге теңеген эмеспиз. Ошондуктан бизде айтылат, бейиштин төрү эненин таманында деп, атанын таманында деп кошкон жок эч ким. Ушул аялдарды эркектерге теңейбиз деген идеологияны чыгарып аткан азаматтарды бираз карашыбыз керек. Аял заты бул эне. Дайым эркектерден жогору туруш керек, бир тепкич жогору туруш керек. Эмнеге теңейбиз деп эле кыйналып атабыз биз. Могу жерде Надира Нурматова айым туура маселе көтөрүп кетти. Биз канчалык бөлгөн сайын бөлүнгөнгө алып барышат. Бизде бир гана касиеттүү Кыргызстандын эли деген түшүнүк болуш керек. Мен аябай туура түшүнөм. 80ден ашык улут бар экенин билебиз биз. Бирок анда улуттарга калык деп жазбайсыңар. Этнос деген эмне деген сөз деп атам мен. Ошондуктан бизде Кыргызстандын эли деген түшүнүктү пайда болуш үчүн мен Кыргызстандыкмын деген түшүнүк пайда болуш керек. Эч кимдин алдында улуу эмес, бийик эмес. Мына ушул маселелер сөзсүз талкуу болгондон кийин гана ой жаралат, урматтуу туугандар.